Агай, сизден дават боюнча сурагым келип турат да. Бүгүнкү күндө эң негизги маселе кайсы десе, өзүңүз кайсы бир жообуңуз айткансыз, караңгылык. Элдеги болгон караңгылык. Ал эми караңгылыкты жоюудун негизги куралдарынын бири бул динди жайылтуу. Ушул дин жайылтуунун пайдалары, дин жайылтуунун фазилеттери деп коебуз айтор. Дин жайылтуу бизге эмне берет агай? Ушул тууралуу айтсаңыз. Дин эмне өзү? Биринчи ушуну табыш керек. Анан аны эмнеге жайышыбыз керек. Дин бул бизди жараткан жаратуучубуз тарабынан берилген маалымат. Муну философия адамдар өздөрү ойлоп тапкан дейиши мүмкүн. Дин бул ишеним дейт. Ар нерсени айтат. Чынында бул ушу адамдар жараткан, аламдардын жаратуучусу, барлыктын жаратуучусу берген маалымат. Муну пайгамбарлар аркылуу алып келет. Пайгамбарларды биз мугалимдер десек болот. Адамдарга жашоону үйрөтөт. Анын чөйрөсү жөнүндө маалымат берет, жаратуучудан алган жана ага кандай мамиле кылууну үйрөтөт. Адамдын чөйрөсү бул анын үй бүлөсү, анын коому, анын ырыскы талаасы. Ошого кантип мамиле кылууну үйрөтөт пайгамбарлар. Каяктан алып үйрөтөт? Динден. Демек бул жашоо принциптери, адамдын жашоо устундары. Бул устундар адамдардын жашоодогу жашоосун, адам сыпатында жашоосун камсыз кылган баалуулуктарын коргойт дейм. Эгер бүгүнкү күндө баалуулуктар жөнүндө сөз кылсак, ар кандай баалуулуктарды атасак болот. 1000ге жакын баалуулук. Бул тең укуктуулук, бул адилеттүүлүк, бул тиги, бул ошо баалуулук дей беребиз. А менин адам катары жашоомду камсыз кылган баалуулуктар бар. Алар эмнелер? Муну да мени жараткан жаратуучу белгилеп берди. Сенде мынау баалуулук болсо адамсың, мынау баалуулук болсо адамсың, мынау болсо адамсың, мынау болсо адамсың. Мынауlar болбосо адам эмессиң, адам кейпиндеги бир балесиң. Ошон үчүн биз муну баалуулук дейбиз. Бул биринчи адамдын акылы. Акылы болбосо адам кандай адам болсун? Акылы. Экинчиси анын намысы, анын татыктуулугу. Анын насили, келечек насили. Адам тукум улоочу. Анын жашоосун камсыз кылган байлыгы, мүлкү, анын жашоо эрежеси, анын дини. Мына ушул бешөөсү адамды адам катарында кармап турат. Адамдык табиятында кармап турат. Ушунун бирөөсү эле ыдыраса адам табиятынан кетет. Эркектер эрге тийип, мал менен аргындашып, ата энесине үйлөнгөн балдар пайда болот. Ал адамбы? Адаммын дейт. Адам эмесмин дебейт. Аны эч ким адам эмесмин дей албайт. Бирок ал жаратуучу жараткан табиятындагы адам эмес. Табиятынан кетип калган адам. Аны табиятын эмне кармайт? Ушул 5 баалуулук кармайт. Ушул 5 баалуулукту дин гана камсыз кылат. Акылды туура иштетүү, туура кармоо үчүн арамдан качуу керек. Зээнди кейтпөө керек. Насилди кармоо үчүн эмне керек? Дин керек. Анын үчүн нике институты туруш керек. Нике институты ыдыраса, эркин секс эмне кылды десе, насилди жок болот, тукум курут болот. Үчүктап түшүңө кирбеген оорулар келет. Аброй. Дин болбосо адамдын аброю жок. Эркектер эрге тийип атат деп атабыз. Кантип аброй болсун? Кыздар тентип көрүнгөн жерде жүрсө, бузукулук менен жүрсө, кантип атасынын абийири болсун ошо? Кантип элине аброй болсун ошо? Мүлк ар ким ташып кете берсе, тилемчилик кылып калбайбызбы? Кантип жашоо болсун? Жана динибиз жок болсо, же болбосо ар башка дин. Жашоо принциптери ар башка. Мен туура эмес дегенде сен туура дейсиң, бул туура дегенде мен туура эмес дейм, тартышып отура беребиз. Кантип жашоо болсун? Ошондуктан биз динди жайылтып, бир динде жашайлы дегенибиз ошончу. Бир принциптерде жашайлы. Биз арам дегенде бардык арам дейсин. Булар адал дегенде биз арам. Бардыгыбыз бирдей түшүнүктүү. Бирөөбүз бир нерсеге кубансак, бардыгыбыз кубаналы. Бирөөбүз бир нерсеге кайгырсак, бардыгыбыз кайгыралы. Тилекке каршы ушундай учурлар болгон. Бир жерде согуш болуп атса, бул тиякта согуш болуп атат деп. Бир эле жерде ушундай кайдыгерлик болгон. Азыр деле мына жер жанагы бөлүнчүлүк чыкпады интернетте, жанагы самолет түшүп, эл кыйрап атса, түштүктөр кырылып атат деген нерсе чыкпады. Эмнеден пайда болду? Динсиздиктен пайда болду. Ошондуктан бул дин бардыгыбыз бир эрежеде жашайбыз деген мүдө.
Ошон үчүн биз айтабыз, келиңиздер бир сөздө сүйлөшөлү. Бир сөзгө келели. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөз. Бир сөзгө келели. Бир келишимде жашайлы. Бардыгыбыз бир бололу. Ошондуктан ушуга өтө чоң сыйлыктар бар. Бул оңой менен жетпейт. Дин таратуу оңой кетпейт. Бул оңой окат эмес. Көчөдө эле бирөөнү кармап алып, ла иляха иллаллах деп кой десең эле деп койсо эле ушу менен дин жетип калбайт. Дин адамдардын түшүнүгүн өзгөртүүсү керек. Буга чейин муну трактор деп жүргөн болсо, бүгүн бул барак турбайбы деп калыш керек. Жашоо акыйкатын ачып бере турган күчү бар диндин. Анан бул трактор деп жүргөн неме? Мунугу трактор экен да, мен барак көрбөй калган турбайбымбы деп деле өзгөрүп кетпейт. Ага ыңгайсыз өзгөрүү. Ал көрүп калган трактор деп жашаган. Каршылыктар болот. Кээде өмүр бою запкы чеге турган зулумдуктар болот. Ошого карабай дин тараткан адамдарга жаратуучунун ыраазылыгы бар. Сыйлыгы бар. Бул жашоодо да мертебеси бар. Ал канчалык зулумдукта болбосун, бийликтин туу чокурунда отурган урууга караганда түрмөнүн түбүндө отурган дин таратуучунун мертебеси эл алдында бийик болот. Бул мыйзам ченемдүүлүк. Жер жүзүн башкарган зулумга караганда жердин түбүндө отурган даватчы күчтүү болот. Мертебеси. Ошон үчүн көпчүлүк дин таратканы чыгат. Мунун процессинде Аллах субхана ва таала даватчынын жүрөгүнө салган кубанычтар бар. Аны эч нерсе бере албайт. Жүрөгүнө салган сакина бар, тынчтык бар. Аны эч ким бере албайт. Ошондуктан бул мүшкүлдүү, оор, бирок өтө сыймыктуу түйшүк дин таратуу. Муну да ар кимге насип кыла бербесе керек. Муну да ар кимге насип кыла бербейт. Буга өзүн байлаган адамга, чын ыкластан каалаган адамга насип кылат. Ошон үчүн бүгүн бизге, мен дагы айтам, биз топудай болгон элбиз, бирок аябай күчтүү элбиз. Кудайга шүгүр, биз жөн эле эмеспиз да. Эгерде биз динибиз бир болуп чыкканда, биз бат эле өнүгүп кетсек керек эле. Биз азыр коркута берет. Афганистанда айтат. Мына Игилде айтат. Аякта дин эмес, кечирип койсоңор, дүкөндө жок. Эмнеге Малайзияны айтпайт? Эмнеге башка султанаттарды айтпайт? Эмнеге Эмиратты айтпайт? Коркот. Биз ошондой болуп кетишибизден. Ошон үчүн бизге динди жамандайт. А мен ишенем, биз эгер дин менен болсок, биз өтө тез өнүгөбүз. Биз ошондой элбиз. Арабасы жеңил элбиз. Дүйнөкөр эл эмеспиз. Кудай буйрса, ошого барат деле окшойбуз го, кимдир бирөөгө жакса да жакпаса да.